карапайым эл тарабынан колдоо керек, сиздер тарабынан бизге ишеним керек, анан сиздер тараптан бизге маалыматтар керек. Азыркы Жогорку Кеңештин депутаты Нурбаев Жалалидин мырзанын ошол Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүнүн башчысы болуп тургандагы туура эмес кылган иш аракеттеринин бизге атайын аныктама келди. Ал жердеги 1000 гектар боюнча сотко кылмыш козголуп, иш сотко өттү. Бүгүнкү күндө Араван райондук сотунда иш каралып атат. Урматтуу Ордо Улуу Ош облусунун тургундары, мына буга чейинки болуп келген ушул мамлекеттик деңгээлде коррупциялык элементтер менен күрөшүүнүн натыйжасында биз сиздерге ар бир жасаган ишибиз боюнча отчетторду берип келгенбиз. Мына ошол отчеттордун дагы уландысы. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, бул коомчулукта өтө чоң резонанска айланып кеткен окуя болду. Мына Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, азыркы Жогорку Кеңештин депутаты Нурбаев Жалалидин мырзанын ошол Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүнүн башчысы болуп тургандагы туура эмес кылган иш аракеттеринин тегерегинде бир топ текшерүү иштери жүргөн. Мына ошол иштердин натыйжасы бүгүнкү күнгө чейин эмне болду, ал жерде ким жаза алды, ким жаза алган жок, ишиңердин аягына чыктыңарбы, чыккан жоксуңарбы деген мына өзүңүздөрдөн бир топ кайрылуулар бизге келип атат. Биз ар бир пикирлериңиздерди, ошол ар бир маселе көтөрүлгөн маселе боюнча пикирлериңиздерди окуп атабыз, көрүп атабыз. Мына ошол суроо талаптар боюнча ошол маселенин тегерегинде жыйынтыгы эмне болду, ушуну айтып коюуну туура көрдүк. Көрсөтүлгөн маселе боюнча мына Алиянаровдо ошол Нурбаевдардын кланы башкарып калган, бир айыл өкмөттү ошолор гана билип, тууган урук, жегжат, куда сөөк, тамыры, тайке, жээндери менен басып алган. Ошол жерде гана ошолор иш жүргүзүп атат деген маселени койгонбуз. Мына ошонун натыйжасында ошол Нурбаев мырзанын бир тууган кудасы, өзүнүн бир тууган жээни ошол жерде жер адиси болуп иштеп аткан. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу бир айдын тегереги болуп калды. Ал жерде жер сатуу боюнча акча алып аткан жеринен ушул мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалып, камоого алынган. Андан тышкары мына ошол эле Нурбаев мырзанын бир тууган иниси, агасынын баласы Розали деген жигит айылдык кеңештин төрөгасы болуп иштеп келген. Ошол Нурбаев мырза айыл өкмөт башчысы болуп турганда, ошол бир тууган иниси айылдык кеңештин төрөгасы болуп, анын орун басары бир тууган тайкеси болуп, ошол айылдык кеңештин төрөгасынын орун басары болуп иштеп келгендиги жөнүндө дагы маселе мен көтөргөм. Мына ошонун натыйжасында иликтөө иштери жүрүп, ошол Алиянаров айылдык кеңештинин төрөгасы Нурбаевдин бир тууган иниси Розали деген мырзанын дагы жогорку билими жөнүндөгү дипломуну шек жаратып, мына ошонун натыйжасында улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кылмыш иштери, иликтөө иштери башталган. Ошонун натыйжасында ал айылдык кеңештин төрөгасы өзүнүн кызматын таштап качып кеткендиги бардыгыбызга маалым. Кыргызстандан чыгып кетти деген маалыматтар айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө айылдык кеңештин ошол печатын дагы бербей алып кеткендиги боюнча дагы бизге бир топ жергиликтүү депутаттар, айыл тургундары, ошол айыл өкмөтүнүн жашоочуларынын кайрылуулары болуп, ошонун натыйжасында мына ал киши 2 күн болду печатты кайрып берип, айылдык кеңештин печатын алып келип айыл өкмөтүнүн колуна тапшырып, анан өзүнүн арызын өз колу менен жазып жөнөтүп жиберген экен. Бүгүн аймактык шайлоо комиссиясына атайын анын арызы кароого киргизилди. Ал ошол депутаттык мандатынан баш тарта тургандыгы жөнүндө арызын берди өзүнүн каалоосу менен. Эми аймактык шайлоо комиссиясынын чечими чыкса, аны мандатынан ажыратуу боюнча андан кийин айылдык кеңеш өзүнүн кезексизби, кезектеги отурумун өткөрүп, өздөрүнө ошол айылдык кеңештин иштей турган, үй бүлөлүк кландарга кошулбай турган, калыс элге иштеп бере турган төрөгасын шайлоо алуу алдында турат бүгүнкү күндө. Мына андан тышкары 1000 гектар ошол жана Ферулла Айдаевич деп Чегабад, Нурабад, Юсупова, Алиянаров айыл өкмөтүнөн алган жерлер боюнча мына иштин жыйынтыгы Араван райондук
прокуратурасынан Араван районунун прокурору Токон Мураттын колу менен мына бизге атайын аныктама келди. Ал жердеги 1000 гектар боюнча сотко кылмыш иши козголуп, иш сотко өттү. Бүгүнкү күндө Араван райондук сотунда иш каралып атат. Биз президенттин жерлердеги Ош облусундагы өкүлү катары, ошол өкүлүнүн орун басары катары, өкүлү катары мына губернатор менен биргеликте биз аракетибизди кылып, ошол жердеги коррупциялык элементтерди, кылмыштык иш аракети бар элементтердин жүзүн ачып, кылмыш иликтөөгө чейин укук коргоо органдарынын колуна жеткирип бердик. Мына ошонун натыйжасында азыр иш козголуп, иш Араван райондук сотуна өттү. Эми бул соттун өзүнүн абийириндеги нерсе. Биз соттун ишине кийлигишип, мындан аркысына эч нерсе деп айта албайбыз. Сотторубуз ушу мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы, карапайым элдин кызыкчылыгы деп чечим кабыл алабы, же болбосо мурдагыдай эле бирөөнүн акчасына, бирөөнүн кичине бир берген сыйлыгына, кызыкчылыгына кызыгып чечим кабыл алабы? Бул Араван райондук ошол сотунун, сот кызматкерлеринин абийириндеги нерсе. Мындан аркы маселе мына сот отурумдары ар кандай күндөргө белгиленип өтүп атат. Ал жерлерге биздин тапшырма менен айыл өкмөт башчылары, тийиштүү юристтери, айылдык ошол жер адистери айыл өкмөтүндөгү толугу менен катышып атышат. Биздин пикирибизде жер толугу менен ошол жерлер кайтарылып, кайрадан муниципалдык менчикке өтүшү керек. Бирок бул боюнча чечимди сот кандай кабыл алат? Бул соттун чечимине жараша болот. Экинчи маселе, ошол жердеги Нур Билим балдарга билим берүү мекемеси боюнча болгон жеке мекемеге жылытуу системасына акча которуу боюнча мынакей ошол эле Араван райондук прокурорунун бизге берген билдирүүсү боюнча мына Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныкуловго деп бизге маалымат катары жөнөтүп атат. Чечим болду. Мына 247.187,8 сом бюджеттен каржыланган төлөм акчаны мамлекеттин эсебине өндүрүү үчүн мыйзам бузууну четтетүү жөнүндө Алиянаров айыл өкмөтүнүн башчысына талап келтирилгендигин билдиребиз деп атат. Биз бул жагынан дагы акыйкаттыкка жеттик деген ойдобуз. Эми ал акчаны кайра, төгүлгөн акчаны кайра мамлекеттин эсебине кайтаруу боюнча айыл өкмөтү райондук деңгээлде жетекчилер иш алып барышы керек. Мындан ары мурдагыдай агасы айыл өкмөт болсо, иниси айылдык кеңештин төрагасы болуп, тайкежээндери ошол төраганын орун басары же айыл өкмөтүнүн кызматкери болуп, бир үй бүлөлүк кландын бир айыл өкмөтүн же бир аймакты башкарып алуу деген маселеси эч убакта болбойт. Биз буга президенттин талабы менен, президенттин тапшырмасы менен, толугу менен каршы туруп, биз ошондой коррупциялык элементтер аралашкан жерлердин бардыгын четинен жокко чыгарып атабыз. Эгерде кайсыл жерде ушу Ош облусунун аймагында ошондой тууган уруктук башкаруу боло турган болсо, бир туугандар, тайкежейни, бөлөлөр, башкалары, куда сөөктөрү менен бир жерди, бир мамлекеттик органды же бир айыл өкмөттү биригип башкарып алган далилдер, фактылар боло турган болсо, бизге түздөн түз кайрылыңыздар. Биз андай мыйзам бузуу болуп аткан жерде, карапайым элдин укугу тебеленип аткан жерде карап турбайбыз. Биз мыйзам чегинде барып, ошол жердеги коррупционерлер менен, ошол жердеги жеп ички иштер менен, анын тууганчылыгына, анын байлыгына, анын бийлигине, башка эч нерсесине карабай туруп күрөшкөнгө даярбыз. Биз ошол күрөштү аягына дагы, мындан ары дагы ушул мамлекеттик деңгээлдеги коррупция менен күрөшүүнү мындан ары дагы улантабыз. Бул үчүн бизге карапайым эл тарабынан колдоо керек, сиздер тарабынан бизге ишеним керек, анан сиздер тараптан бизге маалыматтар керек. Эгерде биз бардыгыбыз бир бүтүн организм болуп, ынтымакта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иш алып бара турган болсок, биз президенттин койгон тапшырмасын толугу менен ушул ордолуу, касиеттүү, берекелүү Ош жергесинде аткарып, коррупциялык элементтерди толук жойгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт деген бизде чоң үмүт, чоң ишеним бар.